Мектеп маалымат системасы менен тааныштыруу ролиги. 1. Мектеп чекит edu.gov kg сайтына кириңиз. Системанын башкы менюсу ачылат. Башкы бетте мектепке тапшыруу убактысын көрсөткөн таймерди көрүүгө болот. Төмөндө видео көрсөтмөлөр, ошондой эле катталуу эрежелери, жеңилдиктердин категориялары жана ченемдик укуктук база жөнүндө кыскача маалымат жайгашкан. Ачык маалыматтар бөлүмүндө катталган балдар, квоталар, облустар, региондор жана райондор жөнүндө маалыматтарды камтыган статистика келтирилген. Бардык маалыматтар коомдук колдонуу үчүн жеткиликтүү жана талдоо үчүн пландаштыруу үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. Көп берилүүчү суроолор бөлүмүндө сиз системанын иштеши, арыз берүү, каттоо жана башка темалар боюнча негизги суроолорго жооп таба аласыз. Баланы мектепке каттоо үчүн каттоодон өтүш керек. Каттоо баскычын басыңыз. Бардык керектүү маалыматтарды толтуруңуз. Жарандыгыңыз, идентификациялык жеке номериңиз, фамилияңыз, атыңыз, атаңыздын атын, туулган күнүңүз, паспортуңуздун сериясы жана номери, ошондой эле телефон номериңиз, өзүңүздүн имейлиңизди киргизиңиз жана кодду алуу баскычын басыңыз. Көрсөтүлгөн электрондук дарекке раскопкоду жөнөтүлөт. Аны почтадан код талаасына киргизүү керек. Жаңы сыр сөздү ойлоп таап, аны ырастаңыз. Жеке маалыматтарыңызды иштетүүгө макулдугуңузду берүү үчүн желетчени белгилеңиз. Процессти аяктоо үчүн каттоо баскычын басыңыз. Андан кийин авторизация баракчасы ачылат. Анда каттоодо көрсөтүлгөн идентификациялык жеке номериңизди жана сиз ойлоп тапкан сыр сөздү киргизүү керек. Кирүү баскычын басыңыз. Башкы бетте жалпы маалыматтар көрсөтүлгөн. Менин балдарым пунктунда сиздердин балдарыңыз тууралуу маалымат берилген. Уюмдардын картасы пунктунда сиз жашаган жердеги мектеп көрсөтүлгөн. Жеке маалыматтар пунктунда сиздин жеке маалыматтарыңыз көрсөтүлгөн. Өтүнмөлөр пунктунда сиз берген өтүнмөлөрдүн тизмеси берилген. Кошумча маалыматтар пунктунда жеткиликтүү болгон жеңилдиктер көрсөтүлгөн. Менин маалыматтарым бөлүмүндө сиз жеке маалыматтарыңызды, байланышуу жана кошумча маалыматтарыңызды таба аласыз. Менин балдарым бөлүмүндө балдарыңыз жөнүндө маалыматтар берилген. Туулгандык мамилеңер, туулган жылы, жынысы, туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн маалыматтары, жашы жана 1-сентябрга карата болгон жашы тууралуу маалыматтар сыяктуу. Өтүнмөлөр бөлүмүндө жеткиликтүү болгон этаптар, ошондой эле балдарды мектепке кабыл алуу үчүн өтүнмө берүү мүмкүнчүлүгү бар. Өтүнмө берүү баскычын басыңыз. Балаңызды тандаңыз. Жеткиликтүү болгон мектепти тандаңыз. Мектептеги сунушталган окуу тилин тандаңыз. Кошуу баскычын басыңыз. Суроо жооп бөлүмүндө системанын ишине, арыз берүүгө, каттоого жана башка темаларга тиешелүү болгон негизги суроолорго жооптор топтолгон. Берилген маалымат сиз үчүн пайдалуу болду деп ишенебиз. Өлкөнүн келечеги балдардын билиминен башталат. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.